Кулжаларда адаттагыдай эле куут мезгили башталды. Эркектери өз тукумун калтыруу үчүн күрөшүүсү керек. Бул тик асказоокада бир эле туура эмес кыймылы өлүмгө дуушар кылат. Ак элберс Гималайда сейрек кездешүүчү жаныбар. Бул ургаачысы өзү байырлаган өңкүргө келе жатат. Качандыр бир убакта ак элберстердин жупташканын жапайы жаратылышта тартып алган биринчи кадр. Ал бир жаштагы баласы менен учурашууда. Ак элберс өңкүрүн ыңгайлуу жерден тандагандыктан айланасындагы зоокалардын баары ачык көрүнүп турат. Бул жылма аскаларда ак элберстен башка эч ким аңчылык кыла албайт. Баласы менен жүргөн эне алар үчүн ыңгайлуу болчу. Анын көлөмдүү чоң тамандары дабышты чыгарбай жакындап барып, олжосун муунтуп өлтүрүүгө, ал эми узун койрогу тең салмакты кармап турат. Ал акырын олжосунун жанына дабышсыз барып жайгашты.